Жашоо жана үмүт уландысы. Үмүт бул жашоодогу зор күч, адамды кайырмага илген каркыра. Карбаластап алдың мунарыктаганда алды жактан бир шоала көрүнгөн сөйт. Кыйналган көңүлүң, жылдызы өчкөн жүзүң эмнегедир алоолонгонсуп алды тарапка кол созот. Комайланба, адамзат баласы. Бүгүн өчкөн үмүт эртең кайрадан өз кайырмагына шоола аркылуу тартат. Закымдап учкан кылымдар, сарууру болгон адамдар алсыздыкты жеңип, ушул аппак шооланын артынан ээрчип келе жатат. Үмүттөрдүн үзүлбөстүгү мына ушул ак шооланын түпсүздүгүндө. Түрөттөрү кыдырып жакырчылык менен барчылыктын, адилеттик менен зорчулуктун, аңкоолук менен зулумдуктун тең салмактанышына өз салымын кошкон күч бул үмүт. Үзүлбөгөн үмүттөрдүн адам баласын алдыга жетелеп, коомдук шарттарды сүйөп түздөп, Теңир берген жаракчылыкты адамга тартуулоодо сиңирген эмгеги зор. Салмактуу сүйлөнгөн сөздөр, акылмандуулук арсыздыкты жеңип, кыйын күндөрдөн аттап өтүп алдыга шашылат. Ооба, шашылгының адамзаттын баласы. Үмүт оту өчпөйт, алга жетелегенден талбайт. Тамшанып кээде өз оюңду салмактайсың. Санаркаган көңүлүң кайрадан жаркып, жарык нур чачыраган келечек сени алга талпынтат. Сезимдериң өрөпкүп, сендеги уурчулук кайда кеткенин сезбей да каласың. Саал аздан кийин сага келип кошулган күч-кубат ордуңдан тургузат дагы опкоолжуган жүрөгүңдү аздан басып жакшылыктын жолуна түшүрөт. Жүзүңдөн нур чайып тамылжыган кезде тагдырга кайрадан ыраазы болосуң. О жараткан, күч-кубат кош адамдарга. Тукулжурап калгандар тумчукпасын, үмүт оту эч качан өчпөсүн. Таш жана доорулор. Тетиги жерде бир чоң таш турат. Комайланып жанына барасың дагы аны сыйпалап көрөсүң. Бул таш кайдан келген? Эмне үчүн бул жерде туруп калды? Сырын чечип көрчү. Жок, андай кудурет сага берилген эмес. Айланып байкап көрсөң, ал ташта чоң сыр жатат. Ичендеген кылымдарда бул таш өзүнө көптөгөн окуяларды сиңирип алды. Таш менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү ар адамга бериле берген эмес. Мирездикти, кан төгүүнү, акылсыздыкты, абийирсиздикти жана башка жер бетинде болуучу терс таасирлердин баарын өзүнө сиңирген бул чоң таш үнсүз дуңкуят. Жөн эле турбастан ичинен күү кайрыйт. Аны аздап угуп көрчү, эмне дейт ал? Айтат: о адамзат баласы, уурчулукту карачы, оюмда көп топтолгон окуяны баалачы. Айтайын дем айта албайм, кылымдарды кайталайм, кыра-кыра кез болуп кыйынчылык калтырган. Адамдан жаратылышка мээримдүүлүк, камкордук төгүлгөндө ошол турган таш дагы кылымдан кылымдарга өз жазмасын калтырат. Кыйноо, залимчилик көп кездешкен учурда ал таштын бети кыйма-чийме болуп, жалтырагы жоголуп, үбөлөнүп баштайт. Таш бетиндеги жазуулар кылымдардын калтырган тагы. Дагы бир айланып чыгып карап көрдүм. Айрым бир доорулор адамдардын жакшы жашоосунун белгиси катары жылмакай, сулуу издерди калтырыптыр. Типтигинен турган ушул таш адамдардын, замандардын, кылымдардын эстелиги болуп кала бермекчи. Боору таш адамдар жаратылышты барктай билсең боло. Биреги таш айтып жатпайбы? Кайсы бир замандарда адамдардын боорукерлиги күчтүү болгон. Мен ошол убакта жашардым. Кайсы бир замандарда адамдар бирин бири кырып жеген. Ал учурда мен картайгам. О адамзат баласы. Жакшылыкты бири-бирине көп жасай билген адамдар жаратылыштын астында өз үлүштөрүн ала алышат. Оюңду топтоп, жаратылышка баш ийип, таазим кыл дагы анында үзүрүн көрө бил. 1-июнь 1996 жылы жазылган. Теңир Аалам жана мен китебинен. Өмүрбүбү Бегалиева. Кийинки